Ошондо сүйүнүч дегенди экиге бөлүнөт. Бир сүйүнүч кубануу бар, ал жакшы нерсе. Экинчи сүйүнүү кубануу бар, ал жаман нерсе. Жаман сүйүнүп кубанган нерсе ошо жашоодо бир келген ийгиликтерди адам өзүнөн деп көрүү, өзүнүн маңдай терим, бешенем, менин аракетим, мен болбосом эмне болмок деп ийгиликтин баардыгын өзүнө таандык кылат дагы. Ошонун артынан өзгөлөрдүн баардыгын жалкоо көрүп, өзүн акылдуу гана көрүп, ошонун артынан текебер пайда болот, көзүн май басат. Ушундай кубанууну Аллах таалам жек көрөт. Экинчи кубанган түрү бар, аны Аллах таалам жакшы көрөт. Ал адамдын сыпаты, ар келген жакшылыкты Аллах таалам мага бешенеме жазган бул тагдыр экен, Аллахтын жакшылыгы экен деп ошого кубанат. Аллахтын ырайымына, беришендигине, тагдырына ошондой жакшылыкты жазгандыгына бүт Аллахтан деп. Юнус сүрөсү 58 аятында айткандай: "Кул би фадлиллахи ва би рахматихи фабидалика фалияфраху." Айткын ey Мухаммад, алар Аллахтын берген жакшылыгына, ырайымына, ошондой жакшылыкка кубансын. Алар топтогон байлыктан дагы бул жакшы нерсе деп. Алымдар, муфассирлер айтат, бул эмне десе, бул иман. Аллахтын китеби ушул нематка адамдар кубанган нерсе бул дүйнөдөгү топтогон байлыгынан бир кыйла өйдө артык нерсе дейт. Адам баласынын эң чоң нематы бул исламы, бул иманы. Иманы жоголо турган болсо, исламы жоголо турган болсо, бул дүйнөдө кандай нерселерге жетсе дагы арзыбайт нерсеге. Ошон үчүн алымдар айтат, кимде ким Аллахты тапкан болсо, эмнени жоготту деп. Ал эми Аллахты жоготкон болсо эмнени тапты? Арзыбаган дүйнөдө.